Күн сууктап, кыш мезгили жакындаган сайын шаардыктарды бир маселе тынчтандыра баштайт, албетте бул ыш маселеси. Акыркы 3-4 жылдан бери абанын индексин изилдеген эл аралык уюмдардын изилдөөсү боюнча Кыргыз Бишкек абасы эң кер шаарлардын сап башынан түшпөй келет. Быйылкы кыш бизди кандай күтүп атат? Кандай өзгөрүүлөр бар? Биз бүгүнкү эфирде дал ушул борборубузду каптаган кара түтүн маселеси жана аны чечүү жолдору, жасалып аткан конкреттүү иштер боюнча кеп калабыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Болу студиябыздын коногу менен тааныштырайын. Бизде конокто Нурлан Шаршеев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен Бишкек ала мүдөн башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мына ушул азыр баягы кыш мезгили жакындаган сайын, суук жакындаган сайын шаардыктарды ойлондуруп аткан бир маселе барго, бул ыш маселеси да. Аны айтсаңыз, ыш маселеси ушул боюнча сиздердин министрлик кандай иштерди аткарып атат жана бул маселенин келип чыгышы боюнча конкреттүү кайсыл эмнеден чыгып атат, ошону айтып берсеңиз биринчи. Саламатсыздар дагы бир жолу. Ыш маселеси жылдан жылга күчөп атат, көрүп атасызбы. Анан өзгөчө 2022-23 кыш мезгилинде аябай өзүнүн чоң деңгээлине жетти. Ошол себептен апрель айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усунбековичтин тапшырмасы менен мекеме аралык комиссия түзүлүп, анын ичине тиешелүү органдар кирди. ООН председатель болуп биздин министр жаратылыш министринин министри Мелис Турунбаев болду. Анын орун басары болуп Жыргабек Жумадилович зам мэра болду. Анткени бул ыш маселеси шаарга караштуу болгон биринчиден. Анан ошол апрелден бери бизде максат коюлган, өкмөт тараптан катуу максат коюлган. Ошо ыштын причинасын да айтканда, анан кандай көйгөйлөрүн, ошол көйгөйдү кандай чечүү, конкреттүү себептерин аныктап чыгыш керек деп. Андан бери ушул комиссиянын жыйындары менен улам жыйын болуп карап чыгып, причиналарын, маселелерин алып белгилүү болду бүгүнкү күнү. Мисалы, эң эле биринчи зыян келтирген ышка бул тегеректе жайгашкан үйлөр, жана конуштагы үйлөр. Анан ошонун арасында 47 конуш болсо 108 000 түтүн үй бар экен. Ошол 108 000 түтүн үйдүн газга өткөзүп атабыз. Газга өтүшү ушу кыш башталганча 38 000 түтүн газга өтүш керек. Газифицированный болот. Бирок анын ичинен көйгөй жаралганы ар бир үйлө ошол газ өткөн күнү деле от казанына колдонбой атат. Эмне үчүн дегенде бул газдын оборудованиясы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бул газга токтолобуз да, ушу конкреттүү себептер эмнеде экен? Ошону айтсаңыз биринчи. Конкреттүү себептер ушу биринчи эле биздин кара кече көмүрүбүз чийгилиги. Мисалы, салыштырып кетсек, Казакстандан азыр 500 550 000 тонна көмүр келип атат келишим менен. Анан 1000 тоннасына 8,8 жана зыян келтирген заттар чыгат экен. Бул кара кече жок, эмеден импортныйдан Д маркасынан. Анан биздин кара кечеден болсо 12,9 тонна чыгып атат. Айырмасы 4,1 болуп атат. Ошондуктан мен түшүндүрүп кетет элем, баягы антимонополиядан баасы коюлган 6000ден импортный ашпасын деп, кара кеченики баягы чийки болсо дагы аны колдоно албай койбойбуз, колдонууга туура келет. Аныкы 5000 болот экен. Бирок ошо 1000 сом айырма болгону менен сапаты өйдөрөөк болгондуктан бышкан Д маркасындагы Казакстандын көмүрү өйдөрөөк болуп атат да. Ошондо заттар азыраак чыгып экен. Эсептегенде жана мен сизге айтып кетпедимби, ошо 4,1 тонна жана 1000 азыраак чыгып экен.
Экинчи себеп автомобилдик транспорт биздики. Мисалы Кыргызстанда 1,5 миллиондон ашык унаа катталган экен. Анын ичинен 450ден ашыгырагы Бишкек шаарына келет экен катталганы. Унаалардын сапатын өзүңүз билесиздер, баары эле билет, жаңы эмес. Баары эле 15-20 жылдан өйдө болгон. Кээ бирөөнүн катализатору жок. Бүгүнкү күнү көрүп атасызго. Жайында пробкалар аз болсо, сентябрдан баштап пробкалар болуп, автотранспорт менен коллапс болуп атат. Коллапс болгондо мына азыр эле жеке өзүбүз редакцияга келгенче эле пробкадан араң кечиккенге аз калдык. Машина коеюн десең кое албайсың. Жердин баары эле машина болуп калган. Эмне үчүн дегенде бул зона комфорта дейт да, орусча айтканда. Жумушка келгенде машинаны жолго коюп кетем. Айда алып кетип үйдүн жанына коюп коем болуп. Анан бирөө башка жерден келип туруп, бу жерге коюп кетет. Ошентип жолдун баары Анын үстүнөн жашоочулар да көбөйүп атат бул жакта. Жашоочулар көбөйүп атат. Туура айтасыз. Анан ошол экинчи себеби, себептерин айтып кетели. Биринчиден ТЭЦ боюнча, ТЭЦтики бизде өзүбүздө конкреттүү мындай научно далилделген эмелер, изилдөөлөр болгон эмес. Аны баягы 2015-жылкы изилдөөсү менен айта кетсек, 10%га чейин берет деген. Жалпы зыяндуулугу шаарга келген ышынап келген 10% деген. Мен деле жеке оюма ошого кошулам, анткени деген ТЭЦте бүгүнкү фильтрлер турат, электрофильтрлер. Анан экинчиден трубалары 300 метр. Ошо зыяндуу түтүндү өйдө жакка чачыратып кетирип атат да. Эң эле биринчи зыян келтирген адамга бул приземистый слой дейт. Биз дем алып, биздин уровеньде чыккан ошо автотранспорт, анан жанагы жеке үйлөрдүн көмүр жагып, ошондон чыккан ыштарда. Анан анын үстүнө кошумча кээ бир жарандарыбыз бул текстилдик отходторду, калдыктарды жагат экен. Резинадан чыккан калдыктарды жагып атат. Ал өзгөчө аябай зыянды келтирет. PM2,5 деген. Ал өзү эме болот. Адамдын ичине киргенден ал чыгып кетпейт экен, жоголуп кетпейт, накопление болот экен да, чогулат экен. Бул ден соолугуна дагы ден соолукка аябай зыян келтирип атат. Өзү болсо тяжелые частицы деп коет. Чачтан да ич керек болот экен адамдын чачынан. Ошондуктан эң биринчи зыян келтирген ушу биздин оюбузча, жана комиссиянын изилдөөсү боюнча жарандардын үйлөрүнөн сапатсыз жаккан көмүр жана калдыктарды жаккан, анан автомобилдик транспорт болуп атат. Кошумча котельнийлер бар эле бизде, казандар, от казандар, жылыткычтар. Ошол боюнча аларды газга өткөзүлүп атат. Ошондо 22си газга өтөт, акыркысы ушул. Канча от казан газга өтүп атат ошондо? 22си өтүп атат. Мисалы 18 уже бүгүнкү күнү өттү, 4төө от мезгили башталганга чейин өткөзгөнгө альтернативдүү эмеге өтөт да, көмүрдү чыгарып кеткендей кылып. Анан ошондо 3600 тонна көмүрдү биз пайдаланбай калабыз да. 3600 тоннадан эле менин эсебим менен мен айтып башкасын айтып эле. Бул жолу бир топ заттарды кыскартып атабыз. Ыштагы. Демек, былтыркыдай көрсөткүч болбойт да, ошондобу? Буюрса деп атабыз. Анан бул деген ыштын маселесин чечүү жалгыз эле баягы өкмөттүн эмес, анан министрликтердин эмес, бул элдин дагы маселеси. Анткени элге кайрылып кетет элек, ушу жанагы жаман калдыктарды жакпай, кичине граждандык жоопкерчиликке тартат элек баарыбызды.
жана жеке банялар бар экен, ошолор жагып атат. Алар боюнча межведан ошо Международный комиссиянын чечими менен күнүндүк иретинде рейдтер жүргүзүлүп атат. Муниципалдык инспекция менен министрлик инспекциясы бүгүнкү күнү байкалган тенденция жана ошондой банянын жаккан жаман калдыктарды азайып калды бүгүнкү күнү. Эгерде ошондой баягы коюлган талаптарды аткарбаган жеке секторлор дейли, ошон аларга кандай жаза колдонулат же чара колдонулат? Жеке секторлорго штрафтар салынат экен. Штрафтар салынат. Бүгүнкү күнү протоколдор жазылып атат. Орусча айтканда метод кундута деп коет. Баягы штраф салып, кичине чара көрбөсө мындай эле баягы түшүндүрмө иштери менен бүтүп кала албайт экен. Айыппул канча болот ошондо? Айыппулу 7,5 миң сом. Анан эми биз баягы негизги себептерин атап өттүңүз. Эми ушул маселени чечүү боюнча аткарылып аткан иштер көтөрүлүп. Кандай иштер жасалып атат конкреттүү? Ошо жана айтып кетпедимби, жеке үйлөргө газдаштыруу өткөрүлүп атат. Анан ошо маселе жаралганы бир көйгөйүбүз, газ менен мештерин жактырган кишилер азыраак болуп атат. Баягы анан ошону жардам бериш үчүн РСК банк менен Айыл банктан долбоор өттү. Эмки жумада кол коюлат экен. 8% менен жеңилдетүү насыяларды берилет. 8% 150 квадрат метрге чейин. 150 квадраттан чоңураак болсо, жалпы площадь үйдүкү 12%ке берилет экен. Бул ошол калуучу каалаган жарандар үчүн, Каалаган жарандар үчүн, бирок насыят түрүндө берилет. Насыят түрүндө берилет. Анан бул жерден эми газ менен от жагуу биз ойлойбуз, элдер эле үчүн атат, эң бүгүнкү күндө таза, пайдалуу болуш керек. Көмүрдүн зыяны, акчасы балким арзан болгону деле эртеңки күнү ден соолукка салыштырганда зыян келтиргенде аябай эле чоң болот. Азыр ушул конуштарды газдаштыруу боюнча канча конуш газдаштырылды? Канчасы калды? Бүгүнкү күндө 38 миңдей үй газдаштырылмак. От сезону башталганча, кышкы мезгил башталганча бүгүнкү күндө мына 8 айда 5 миңге газдаштырылды. Анан элге жеткизиш керек экен, газга өткүлө, газ менен от жаккан казандарын, от казандарын. Баары эле өтө элек. Бул жерде бир көйгөй болот экен, анча банктын процедуралары болот экен. Алар өзүнүн процедураларын баары бир сактайт да. Залог, ошондой эле кредитный история дегендер бар экен. Анан баягы сиз буга айтып кеттиңиз, кара кече көмүрү сапаты боюнча начарраак экен депчи. Анан былтырдагы көмүрү деп атап чыгып эле да. Анан быйыл кара кече анан көрсөткүч кайра эле ошондой болбойбу деген дагы маселе бар да. Ошол себептен бизде ТЭЦти мисалы газга өткөзөлү деген чечим чыккан, бирок ал деген Газпром ошо толук камсыз кыла албай калабыз деген газды дегенден сапаттуу көмүрдү алып кирүү чечим болгон да ошон үчүн. Анан ошондой эле азыркы күнү маселе коюлду. Баягы кара кечеге ошол көмүрдү байыткан завод коюш керек деп. Ал ошол каралып атат бүгүнкү күнү. Ал маселе чечилсе, анда биз өзүбүздүн көмүрүбүздү байытып, биркиктирип ататып, ошону колдонобуз. Анан бул сурайын дегеним, быйыл 38 миң түтүн өтүш керек болчу дедиңиз го. Анан аз гана пайызы өтүптүр да, азыр мына кыш жакындап калды. 38 миң өтөт буюрса, 70% өтүп калды ошол пландаштырылгандан.
Эми мына 5000 өттү дагы. Кудай буюрса, кыш башталганга чейин 38 ошо өтүп калат газга. Газифицированный район болуп калат да. Анан автомобиль транспортко токтолуп кетким келет эле. Ошо өзүңүз көргөндөй развязкаларды чоңойтуп атат бүгүнкү күнү. Остановкаларга заезд кылдыртып, ошондой эле автобуска өзүнчө жол бөлүп берип атышат. Ал эмнеге кылынат? Ошол элибиз общественный транспортко өтүп, ошону привлекательный кылалып, анткени баары эле машина айдайт экен. Машинаны токтотконго ошо биринчи себептер болуп атат. Ошондой эле өзүңүз билгендей, биздин президенттин чечими менен 120 автобус келип иштеп аткан дагы келип атат. Ошондо жаңы жылга чейин 500-600 автобус болуп калат экен. Биринчи кварталдын 2024 аягына чейин 1200 автобус келиш керек. Ал деген газ отунда жүрөт. Ошондо бир автобус 4 бусикти которот. Ошондо мисалы биринчи сентябрга чейин шаардын ичинде 1000 бусик жүрүп аткан. 1000 бусиктин күнүнө 40 литрден эле дистопливанный эсептегенде күйгүзгөндөн эң эле бүгүнкү күнү ошо дизелдик күйүүчү май зыян келтирет экенде. Ошондо ошол 1000 автобус, 1000 бусикти шаардан чыгарып кетсе, бир күндө 5400 айына 160.320 тонна жана ошого жараша күз-кыш мезгилинде 970 тонна жанагы жаман заттарды кыскартат экенбиз. Бул дагы Бишкектеги ыштын алдын алууга бирден бир жол ушул болуп атат. Болот, тооба. Анан министрликте пландар түзүлгөн, мэрия менен чогуу МВД, УПСМ менен пландар түзүлүп, рейдтер күнүндүк иретинде рейдтер жүрүп атат. 400дөй бүгүнкү күнү 400дөй машина текшерилди бүгүнкү күнгө чейин. Анын ичинен айыппулдар салынып, бул техникалык талапка жооп бербегендерге айып салынат. Ооба, ошондо жана түтүндөрүнүн нормасы көбүрөөк болгондорго айыппул салынат. Ал 7,5 сом болот экен. Ошондо анан унааны туура эмес колдонуу, технически неисправный деп коет. Ошол боюнча дагы 200 протокол түзүлдү. Жалпы 950.000 сомго штраф салынды бүгүнкү күнгө чейин. Анан бул ошондо жыл башынан бериби? Бул жаздан бери. Жаздан. Комиссия түзүлгөндөн бери. Цифрларды да айтып кетет элем. Ошо 20 жана 28.000 үйдү газдаштырганда, газ менен жылытуу өткөрүлгөндө атмосфералык зыяндуу заттар 3694 тонна кыскартат экенбиз. Машинаныкын айттым, жана бусиктердикин. Кудай бир чоң эмелер, чечкендер. Анан ушу бүгүнкү күнгө колдонуп айта кетет элем, ошо элдерге да кайрыла кетет элем. Унааларды айдабай, азыраак айдаганга аракет кылып, жанагы бузук аппаратурасы бузулган түтөгөн машиналарды колдонбогонго, анткени штрафы чоң болот, мындан ары күчөтүлөт. Министрликтен мыйзам өзгөртүп, жанагы субъекттерди текшерүү боюнча мыйзам өзгөрүлдү. Абасын бузуу субъектилерге мындан кийин эскертме бербей текшерүүгө барса болот. Мурун пландуу текшерүүлөргө, мурун 10 күн мурун эскертме берип анан барылчу эле. Бүгүнкү күнү эскертме берилбей, ошо барып внезапно дегендей текшерүүлөр болот. Күтүүсүз текшерүүлөр. Күтүүсүз текшерүүлөр, анткени 10 күн мурун айтылганда даярданып, же өчүрүп, же бекитип коет экен. Текшерүү убагында далилденбей калат мыйзам бузуулар.
Ошондо жанагы биз айтып кеткен 550 тонна келишим түзүлгөн деп эдим эле, ошо Казакстан менен. Ооба, ошондо биз ошол 550 тоннадан 2255 тоннага кыскартат экенбиз жаман заттардын баарын, аба ырайын бузган. Бишкек жылуулук электр борборунда ошондо быйыл жылдагыдай эле кара кече көмүрүн колдонуу жылдагыдай эле болобу? 1 миллион 200 тонна пландалган. Анын ичинен 550 мына импортный болуп атат. Анан айта кетсе жана Кытайдын проектный эмелери, проектный көмүрү кара кеченики болуп атат. Аны такыр колдонбой койгонго мүмкүнчүлүк жок мүмкүн. Бул ошондо көрсөткүч жылдагыдан азбы же ошондой элеби? Быйыл азыраак болот. Анткени могу жана импортный көмүрдү көбөйткөндөн бизде азыраак айырмасы көбөйүп чыгат да, ошондо азайтабыз деп үмүт атабыз. Анан жана 22 откананы көмүргө өткөзүп алсак, 3600 тоннаны көмүрдү пайдалануусын кыскартабыз деп, газга өткөзгөндө 3600 тоннаны пайдалануудан алып салабыз көмүрдү. Анан ошонун абанын булганышына 154 тоннадай кыскартылат жаман заттарды. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, Бишкектин санитардык полигонун баарыбыз билебиз, мурун жылдан жылга эле күйүп турчу. Ал дагы бир салым берчи. Ошо шаардын ышына бүгүнкү күнү от күйгөнү өчүрүлүп, ыш жок. Мына Бишкек санитардык полигонунда азыр рекультивация өтүп, жакшынакай бир түтүн жок дегендей, ал деле бир жакшы салым берчи ошо эмеге. Ыш маселесине. Анан ыш маселеси эмнеден пайда болот? Бир себептери баксактын азайганы бизде, ошон үчүн баягы Жашыл мурас программасы менен да иштетип атабыз. Иштеткенде бакты көбөйтөлү деп жыл сайын 5-6 миллиондон көчөт отургузулуп атат. Ошондо 2030-жылга чейин 90 миллионго жакын көчөт отургузулат дейбиз. Бул дагы бир салым болот. Муну отургузулгандан дагы биз министрликтен көзөмөл болуп атат, ошо өнүп, өсүп кетсин деп, сугарылган маселелерин карап. Анан ошонун баарын кошо кетсек, экологиялык билим боюнча бизде дагы министрликтен билим берүү Бишкек шаарынын башкармалыгы менен план түзүлгөн. Экологиялык билим кимдерге берилет? Студенттерге, жаш муундарга эртеңки күнү кандай кылыш керек, ушул эле жакпаш керек, смогко эмне жумуштарды кылыш керек. Ошондой бул жогорку окуу жайларда өткөрүлөбү же кандай? Дошкольный, школьный, образовательный, орто мектепте. Ошо колдон келишинче балдарды бөлүп, жумасына 2 жолу болуп, пландын негизинде ушундай сабактар өткөзөт. Чогуу иш кылып, жазда болсо бакка отургузуп, чогуу Жашыл мурас программасы менен иштелген. Бүгүнкү күндө улантылат дагы. Жанагы сабактар кайсыл региондорго өттү же бардык республика боюнча? Бүгүнкү күнү Бишкек башкармалыгы менен ушундай болуп атат. Анан бара-бара бардык региондорго өткөзөбүз, Кудай буйрса. Натыйжасы кандай болот эми? Балдар түшүнүп атабы бир нерсе? Балдар бүгүнкү күнү биздин өзүңүз көргөнүңүз беле, баягы мусорду бөлүп чыгабыз деген контейнерлер болгондо колдонбой калып, мусорду баягы пластикти өзүнчө бөлөбүз, темир заттарын өзүнчө дегенде ошо колдонбой калган. Анан ошондуктан биринчи эле баягы кабыл алчу жаштар экен да. Ошолордон баштайлы деп чечим алдык биз. Анан бир маселени сурагым келип атат. Мына конуштарды газдаштырууга өткөрүп атабыз дедиңиздер, 70% өттү дедиңиздер, 30% калды депчи. Анан мисалы ошол баягы конуштагы үйлөргө барып
газдаштырууга өткөрүү жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө ал жөнөкөй карапайым эл ошондо кандай кабыл алды? Бул ар бир эле макул болуп атат. Себеп дегенде барып акчага такалып атат да ошонун баарычы. Туура айтасыз. Газга өтөйүн деген өтпөйм деген киши жок. Газга баардык эле өтүп атат, бирок жана акчага, каражатка такалып кетип атат. Ошондуктан жана долбоорду өткөзүп, эмки жумада кол коюлат деп жана айтып кеттим да, алда да насыялар берилет, жеңилдетүү. Ушу 8% менен 12% менен. Насыяны кантип алышат, кайга барылат? РСК банк менен Айыл банкка барат. Буюрса, ошо мүмкүнчүлүк менен колдонуп, элге да колдонуп кетет, кайрылып кетет элем. Газга өтүш керек бүгүнкү күндө, анткени электр энергиясын өзүңүз көргөндөй бул ел көбөй болуп атат. Көмүр менен жакканда ал биринчиден зыян келтирип атат экологияга. Экинчиден ошону карап отурган элге деле неудобство алып келет. Газ менен аябай райондордо тазаланып калат экен, кадимки газифицированный райондор мешке өткөн. Мына мен өзүм жашаган жерим частный сектор, газифицированный район, көп эле ошо газга өтүп алган. От казандарын газ менен жагат, кичине жеңилдик болуп калды мурунку жылдары караганда бир топ. Мына газдаштырууга өтүп атыптыр, ошол эле транспорт маселеси да чечилип атыптыр. Анан ошондо быйылкы кышта шаардыктар кандай өзгөрүүнү күтөт эми? Таза абалы? Быйылкы кышта мен эми кепилдик бере албайм азыр, мүмкүн эртең кандай кыш келет. Бирок могу чаралардын баарын, иш-чаралардын баарын ишке ашып кетсе, кадимкидей азаят болуш керек, бирок азыр белгилеп кетиш керек. Бул бир жылда эле оңолуп кетпейт. Бу жерде деген бизде кыска мөөнөттүү пландар бар, орто мөөнөттүү, анан көп жылга созулган мөөнөттүү пландар бар. Бирок айта кетерим, жакшы чаралар көрүлүп атат. Өкмөт тараптан катуу талап коюлган. Ошол себептен бүгүнкү күнү биз ишке ашып кеткен пландар боюнча кадимкидей эле азаят. Өзгөрүүлөрдү байкай алабыз, Өзгөрүүлөрдү байкай алабыз. Эми кыш мезгилинде келгенде билинет болуш керек. Азыр биз айта албайбыз да. Ошондо баары результаттарын ошол жерден көрөбүз. Мына ушул Бишкектеги экологиялык маселени чечүү жана экологияны сактоо боюнча жасалып аткан иштерди айттыңыз. Ошол эле Жашыл Мурас, жанагы балдарды окутуу боюнча программаларды. Мындан тышкары дагы кандай долбоорлорду күтөбүз жана дагы эмне иштер аткарылып атат? Долбоорлор боюнча бүгүнкү күнү анализ өткөзүп атат. Кодексте күчтүп атабыз. Могу штрафтарды көбөйтүлүп, алда ишке ашып кетсе, штрафтар көтөрүлөт. Кайсы штрафтар? Могу воздухту бузган, аба ырайын бузган, мыйзам бузуулар болсо, экологияны бузган, ошого штрафтар көтөрүлгөн боюнча азыркы күнү долбоорубуз өтүп атат. Анализ регулятивного воздействия деп коет. Ошондон өтүп атса, буюрса ал дагы бир салым берет да. Ошондо мыйзамдар бузган кандай тартиптер келет ага? Мыйзамды бузгандар жанагы эле ошо калдыктарды өрттөгөн, жаман калдыктарды, ошол эле жана текстилдик. Бүгүнкү күнү билесиз, текстилдик бизде өнүгүп атат Кыргызстанда. Калдыктары көп чыгат экен. Мисалы күнүнө 35 тонна калдыктар чыгат экен. Ушул убакытка чейин мыйзам боюнча айта кетсе, текстилдик калдыктар санитардык полигонго жеткирилчү эмес. Эмне үчүн дегенде аны мыйзам боюнча арка калтырган болбойт экен. Анан бүгүнкү күнү өзүңүз билгендей каражаттар да чыгып атат. Бишкектик санитардык полигонго ассенизатор алып келип, атайын техника өрттөйт ошонун баарын. Ал өрттөгөндө зыянсыз өрттөп берет. Эмне үчүн дегенде технологиясы ошондой, камера дожига деген бар. Анан
ошол текстилдик иштеген швейный цехтер менен ар бирөө менен келишимдер түзүлүп атат. Муниципалдык, мисалы тазалык, муниципалдык мекемелер тазалык деп коелу, ошо чыгарып алып барып ошол жерден өрттөшү керек. Бул сөз түрүндө. Бизде азыр көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар. Ак Ордо конушуна быйыл газ түтүктөрү тартылабы дейт. Ак Ордо конушуна бул Газпромго берилчү суроо негизи. Бирок мен азыр айтып өткөм, аны Газпромдун өкүлдөрүнө бериш керек да. Конуштар 70% кирди дедиңиз го, 30% кире элек, анда Ак Ордо конушу бар да демек азыр. Балким ошо мен азыр туура эмес айтып албайм. Анан ЖЭП-2 боюнча качан ишке кирет дейт? ТЭЦ-2. ТЭЦ-2 боюнча маселелер көтөрүлүп атат. Бүгүнкү анан алдагы кыска мөөнөттө программада эмес, бул кичине узунураак мөөнөткө кирет. Ада каражат каралыш керек. Демек азырынча бул кыска мөөнөткө кирбейт. Анан жаңы конуштарда көпчүлүк жашоочулар жана чөп курайларды өрттөө жолу менен жок кылышат дейт. Бул министрликтен ушундай альтернативдүү жолдорун сунуштай аласыздарбы дейсиздер? Жана чөп курайларды өрттөө жолу менен жок кылышат го конуштардачы. Ушунун мындай альтернативдүү жолдору барбы дейт? Муну альтернативдүү жолдору деле жок го. Муну өрттөбөй коюш керек дегенде, жана чөп курайларды өрттөө жаз мезгилинде өзгөчө. Өзүбүз билгендей кандай зыяндарды келтирип атат. Мисалы, могу жазды эстесек, көлгө баратканда чырканактын баары Чүү дарыясынын жээгинде бул чырканактар күйдү. Анын ичинде канча деген жаныбарлар зыян келтирилген. Бул боюнча ушу бул жерде өзүбүздүн эле жарандарыбыздын сезими боюнча өрттөбөй ар бирөөнө биз карап отура албайбыз да. Биршенгени ырытып кетсе да өрт болуп, чоң өрт болуп кетет. Бул сунуштап атат да, бул министрликте ушундай барбы дейт, альтернативдүү жолдору сунуштай аласыздарбы деп бул жашоочулар сурап атат да. Альтернативдүү жолдору ошол чөптү жок кылганга эле болбосо, анда ошол жергиликтүү органдар менен жаз келгенде эле анын баарын жок кылыш керек. Мисалы, ооруп кетиш керек дегенде бир техника колдонуш керек. Ал да бир каражатты убакыт алат. Анан өрттөбөй койсо эле ал өзү түшүп, чирип удобрение болот эле да. Ошондо кандай кеңеш бересиз? Кыргызстан боюнча андай көйгөйлөр көп да, Казакстанда деле көп экен, көргөнбүз, өтүп баратып күйө берет экен. Бул жерден мен сунуш бере албайт экенмин азыр. Анткени ошо өрттөбөш керек. Альтернатив жолуга бул чоң каражаттар керек болуп атканда, чөптүн баарын кырып туруш керек. Күз келгенде эле чөптү кыркып, тоон башын, ошо суунун жээгинде чырканактарды кантип жок кылабыз? Ал да керек да. Анан сиз айткан жанагы 20 канча миң түтүнү дедиңиз? Газдаштырылган? 36 миңге чейин болот. 38 миңге чейин. Булар кайсы конуштар? Аны азырда менде маалымат жок, точно, бирок 38 миң деп ошо түтүн бар деп менде маалымат бар эле да. Конуштар жок. Конуштар боюнча. Конуштар бар. Кайсы конуштар ошондо? Аны азыр мен точно айта албайт экенмин, даярданып. Анда эфирден кийин тактап коелу. Тегеректеги ошо Газпромдун программасы боюнча тегеректеги конуштун баары эле газдаштырылышат. Тегеректеги эле эмес, ошо Чүй облусуна да газдалганга пландар бар. Анткени Ак Ордо конушуна газ кире эле окшойт да, суроо берилгенде караганда. Ак Ордо конушуна газ кирген. Балким толук албаса дагы четинен башталып газ кирилген Ак Ордо конушуна. Канча пайыз билбейсиз? Канча пайызын айта албайм, бирок бүгүнкү күнү мына өзүмдүн эле туугандарым жашайт. Мен билгенден газды алып, ошол газ отуна өткөн казандарда коюлган. Бүгүнкү күнү газ колдонобуз деп даярдыгы бар, мен билгенден. Соңку суроо болсун, анда ушул кышында ыштын алдын алуу боюнча бир эле эми
бул элдин да колдоосу керек да. Анан элге кандай кайрылуу кыласыз? Бүгүнкү күндө элге кайрылып кетерим. Ошо жанагы жаман калдыктарды өрттөбөш керек. Эң биринчиден анткени резина, ошол эле текстилдин отходдору бул синтетика болгондон кийин өтө зыян келтирет. Колдон келсе бүгүнкү күндө баарын газ отун өтүүгө чакырат. Бүгүнкү альтернативдүү анан баягы электр энергиясына караганда, көмүргө караганда эң жакшы отун болуп эсептелип атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт соңуна жетти. Биз бүгүнкү эфирде дал ушул Бишкек шаарында эң орчундуу маселелерден бири болуп турган ыш маселесин талкууладык. Бизде конокто Нурлан Шаршеев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Бишкек ала мүдүн башкармалыгынын башчысы болду. Бул маселе эми толугу менен чечилмейинче кайра көтөрүлө бериши мүмкүн. Мындан башка дагы суроолорго биз Нурлан Токтобековичти дагы эфирге чакырып, ал суроолорго жооп алабыз деген үмүттөмүн. Ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.